Кыргыз Республикасынын жүк ташуучулар жана логисттер ассоциациясынын төрагасы Темирбек Шабданалиев Кыргызстан күйүүчү майлоочу материалдарды сатууга байланыштуу Европа экономикалык биримдигине техникалык регламенттерди киргизүүнү кийинкиге калтыруу өтүнүчү менен Евразия комиссиясына кайрадан кайрылышы керек деп ишенет. Анын айтымында өлкөдөгү акыркы кырдаалды эске алуу керек. Август айынан баштап пландаштырылган Евро 5тен төмөн бензинди сатууга тыюу салуу Кыргызстандагы күйүүчү майлоочу материалдардын баасына таасирин тийгизбей койбойт. Албетте жалпысынан бардык баалар, мисалы күйүүчү майлоочу материалдардын баасы көтөрүлгөндөн кийин бул жүк ташуучулардын жана логистиканын кызматтарын кыйла жогорулайт дегенди билдирет. Ага ылайык бардыгы кымбаттайт. Ошондуктан азыркы бийлик ушул фактыны эске алышы керек. Жок дегенде бизнес реакция жасап, кандайдыр бир жол менен биргеликте өкмөткө кайрылышы керек. Ошондо ал кечиктирүү маселесин иштеп чыгышы мүмкүн. Бул азырынча зарыл, бул убактылуу чара, бирок бүгүн зарыл деди ал. Социалдык тармактарда күйүүчү майлоочу майга жана азык-түлүккө болгон баанын көтөрүлүшү элдин терс маанайын жаратууда. Анын күйүүчү, анан жана энергия эффективность дегени бар да, ошонусу жогору да, берки жөнөкөй бензиндерге караганда, биздин Советтер Союзунун бензиндерине караганда. Ошондуктан ал кичине экономнуйраак жүргөндө. Себеби октановый числосу дагы көп, анан экинчиси баягы курамында ар кандай кошулмалар өтө аз. Ошон үчүн күйүп чыккан газ айлана чөйрөгө зыянды азыраак келтирет. Бишкектеги абанын булганышын мамлекеттик эмес уюмдарда иликтеди. Ага ылайык абанын булганышынын негизги булагы бул көмүр. Бишкектеги абанын сапатына унаа жок анализ жүргүзүлгөн. Кала карантинге алынган мезгилде абанын булганышы көп байкалган эмес. 2020-жылдын 19-мартында Борбор калаада жылуулук өчүрүлгөндөн кийин абанын сапатынын жакшырганы байкалган. Бирок быйылкы жыл суук эрте түшкөндүктөн жана COVID-19 оорусунун алдын алуу максатында жылуулук эрте берилген. Анда маалым болгондой, адистердин айтымында абанын булганышы аба ырайына да көз каранды дешет. 4 январ күнү Ош шаардык төрөтканасында көз жарган 25 жаштагы келиндин эжеси Салима Эгемкулова сиңдиси уулу төрөп, бирок төрөтканада кызга алмаштырып коюшкан деген күмөнүн айтып чыкты. Бул тууралуу Турмуш басылмасы жарыялады. Маалыматка караганда төрөлгөн бала жаткан вакуумга уул деп жазылган кагаз шек жаратып жатат. Сиңдим 3 январдан 4 январга караган түнү операция жолу менен төрөлгөн. Дарыгерлер бала менен эненин абалын гана айтышып, кыз же уул экенин наркоз берген кишиден сурашса, билбейм деп коюшуптур. 4 январ күнү күйөө балам баласын көргөнү вакуумга кирсе, дареги салмагы жазылып уул деп туруптур. Аны дароо медайым адашып калыппыз, бул кыз дегенде күйөө балам ала калып, анан бизге айтып жатат. Азыр эми ошол кагазды башка дарыгерге көргөзсөм, биздин дарыгерлер жазган эмес, ким жабыштырганын да билбейбиз. Ооруканада мындай кагаз колдонулбайт деп жатышат. Күмөн жараткан ушул кагаз болуп жатат. Макул адашып калыптыр. Ал жерде башка бирөөнүн баласы да болушу керек эле да. Ошондо ушул экөөнүн кагазы алмашып калыптыр дешсе ишенмекпиз. Бирок уулдун орду жок болуп жатпайбы, деди Салима Эгемкулова. Эне үйүнөн баласынын башы жок жансыз денесин таап алган. Россияда Новосибирский шаарында Совет районундагы үйүндө жайгашкан батирлердин биринде улгайган эне баласынын жансыз денесин таап алган. Батирде жүргөн аял эс үчүн жоготуп кое жаздады. Анткени ал жерде уулунун башы жок денесин көргөн. Бул тууралуу орусиялык басылмалар жазып чыгышкан. Окуя болгон жерге келген полиция кызматкерлери көп өтпөй анын башын табышкан. Ал окуя болгон жердеги Иванов көчөсүндөгү үйдүн терезесинин астында жаткан. Башы желин баштыкка оролгон. Андыктан ага эч ким көңүл бурган эмес. Буга байланыштуу адам өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Учурда кылмыштын бардык катышуучулары кармалды. Алар маркумдун мурдагы соттолгон шериктери, аял менен эркек киши. Майрам учурунда алардын ортосунда жаңжал чыгып, аягы адам өлтүрүү менен аяктаган. Табышып койгулачы, Бишкектеги 75 жаштагы Кубат Айдаров дайынсыз болуп жатат. Бишкекте дайынсыз жоголгон 75 жаштагы Кубат Айдаров жоголгонун туугандары кабарлады. Ал кече күнү Батыш автовокзалынан анча алыс эмес жерде жайгашкан үйүнөн саат 17:00 чамасында чыгып кетип, кайра кайтып келген эмес. Туугандарынын айтымында карыянын эске тутуусу начар. Ал сырткы үйдөгү кийими менен чыгып кеткен. Баш кийими жок, жеңил куртка кийген. Кубат Айдаровду көргөн билгендер болсо 0707 39 67 33 0707 02 94 04 номерлерине кабарлап коюңуздарды өтүнөт.
Кыргызстандын өкмөтү республикалык бюджетти колдоо максатында жалпы мамлекеттик депозиттик эсеп ачууну көздөп жатат. Тийиштүү токтом долбоору коомдук талкууга коюлду. Андагы маалыматка караганда токтомдун аткарылышын өкмөт аппаратынын финансы жана кредит саясий бөлүмү көзөмөлгө алат. Жалпы мамлекеттик эсепти финансы министрлиги бирдиктүү казыналык эсептин алкагында ачат. Ага жеке жана юридикалык жактар Кыргызстандын резиденттери жана резидент эместери акча которо алат деп айтылат токтомдо. Мындан сырткары коррупция менен күрөшүүдөн түшкөн каражат дагы бул эсепке салынары белгиленген. Эске салсак 2020-жылдын ноябрь айында Кыргызстандын тышкы карызын төлөө үчүн депозиттик эсеп ачылган. Акыркы ирет 24-декабрда финансы министринин орун басары Улукбек Кармышаков эсепке түшкөн акчанын суммасы 29 миллион сомго жеткенин айткан.